Уже с четверга все бегают от банкомата к банкомату, где что появляется. Но кому-то везет, кому-то нет. Ну, неприятно, на самом деле, последствия к тому, Мунун кесепеттери албетте абдан жагымсыз. Мен 21-кылымда банк карталарын колдонуп гана жашачумун. Баардык банктык тиркемелер баары смартфонума орнотулган. Мен 5 жылдан бери накталай акчаны колдонбой калгам. Бул мага катуу таасир этет. Албетте мен буга каршымын. Понятно, как будут закупаться продукты. Swift өчүрүлсө, биз кантип азык-түлүк жана башка нерселерди сатып аларыбыз белгисиз. Бардык чет элдик товарлардын акысы карта менен төлөнөт. Аларды кантип сатып алабыз? Мен СУМда иштейм. Алар эми Италиядан кийимдерди кантип сатып алаары кызык. Мунун дагы кандай таасири болоорун айта албайм. Орусияда баары иштеп жатат. Бирок товарлардын жетишпестиги болушу мүмкүн. На мне это никак не скажется. Бул мага эч кандай таасир делетпейт. Анткени мен өтө деле бай эмесмин, орточо кирешелүү жаранмын. Ал биздин өлкөгө таасир этет деп ойлойм. Бирок баары бир биз муну жеңебиз. Биз көптөгөн катаал мезгилдерди баштан кечирген адамдарбыз. Биз муну жеңебиз. Анткени бул жаркын келечек үчүн жасалууда. И это тоже преодолеем.